чарба баштадык. Ошо агам экөөбүз биргеликте баштап атабыз буюрса. Ошо РСК банктан 10% менен 3 жыл мурун алып ушун жартылай алганбыз. Анан Кудай буйруп жакшы болду. Буюрса сүт менен жан багып атабыз. Ушулар өзүнүн тоютун сүт менен актайт экен. Мындан 3 жыл мурун алып иштеп баштаганбыз. Анан дагы угуп калдык. Ошо айыл чарба каржылоо деп 6% менен кредит берип атат деп ошо өкмөтүбүзгө да рахмат. Дагы алдык. Алып анан кошумча ремонтный стая деп дагы жаш сүт багытында уйлоо торпоктордон алып келдик. Буюрса азыр аларды да көрсөтөбүз. Порода уйларыбыз бар. Бу жакта галстиндери бар, сименталдары бар, ала тоскилер бар, өзүбүздүн местный уйлар бар. Анан дагы келечектеги пландарым бар. Буюрса ушу айыл ичинде эле жумуш ордун түзөлү деп атабыз. Да мына азыр 2 адамдык жумуш ордун түздүк. Буюрса колго да саабайбыз. Ушта аппарат алып алганбыз. Аппарат менен сайбыз. Могу келечекте азыркы алган 6%тик кредитибизди ушу ремонтный стая деп ушу жаш малдарды алып атабыз. Мына буягында да бар. Буларды ушу чакан бизнести расширять этели деген максатта ушуларды алдык да. Булар да мына туйун деп аткан уйлар. Буларды өзүнчө байлап атабыз ушу жака. Буюрса туучулар ушулар. Дагы жылкыларыбыз бар эле. Жылкылар жайыт да азыр. Молокобуз эртең менен келет. Күнүнө бир 200 литрге жакын сүт өткөрөбүз. Ошо РСК жамаатына ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Буюрса жакшы иштешип атабыз. Ушу 6%дыгына да жазып, ошо 6%дыгын беришти. Ошо менен дагы расширять эттик. Келечектеги пландарыбыз дагы мындан дагы расширять эткенге максат коюп атабыз. Буюрса иштеше беребиз.